Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Ислам алипеси теледолбоору кызматыңыздарда мен Абдулхамид Таштанов. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскерте кетебиз. Аталган долбоор, тактап айтканда Ислам алипеси теледолбоору алгачкы ирет эфирге чыгууда. Биз бул долбоор аркылуу сиздерге ислам динине тиешелүү болгон, биз билишибиз зарыл болгон айрым бир маселелерге токтолобуз. Мында ислам акыйдасы, исламдагы мазхабтар жана ислам укуктануу маселелери боюнча атайын эксперттерибиз келип, ушул багытта ушул темаларды сиздерге ачып бергенге аракет кылышат. Бүгүн биз дин деген тема жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Диндердин тарыхы, дин деген сөздүн түпкү мааниси кандай, биз динге канчалык деңгээлде муктажбыз, ушул суроолорду тегерегинде сөз кылганга аракет кылабыз. Бул боюнча бизге атайын ушул дин таануучу, ушул тармактын адиси устазыбыз келген студиябызга. Нурбек Токтогулов устаз. Ассаламу алейкум, устаз. Студиябызга кош келдиңиз. Рахмат. Устаз, мен алгачкы эле суроомду берип баштайын. Дин деген сөздүн сөздүк мааниси кандай? Ушул жөнүндө кириш сөз катары айтып берсеңиз. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллах вассалату вассаламу аля расулиллах ва аля алихи ва сахбихи аджмаин ат-тахирин ат-таyyibin. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Дин маселеси боюнча ушул ар ким ар кандай ушул динге маани беришкен. Ошондуктан азыр ар ким кандай маани берген болсо, ошолордун баардыгын бир сыйра айта кетмекчибиз. Эскертип кете турган нерсе, дин деген сөз бул араб тилинен келип бизге келген дин сөз болуп эсептелинет. Кыргыздын сөзү эмес, балким ушул араб тилинен келген болот. Уруксат берсеңиздер, ушуну бир доскадан чизип көргөзүп берейин сиздерге. Диндин ушул өзүнүн уңгусуна карай турган болсок, араб тилинен араб алымдары 3 түрдүү уңгуну айтышкан. Ошол 3түн ар бирөөсүгө эгерде токтолуп кете турган болсок, биринчиси дана ядину. Дана ядинуху деген сөздөн ала турган болсок, бул буйрук, өкүм, же болбосо жаза беришлик, мажбурлук, өкүмдарлык деген маанини берет. Ошондон баягы Малики Яумиддин деп туруп күнүнгө биз окуп аткан Фатиха сүрөсүндөгү сөздүн маанисин түшүнсөк болот. Мисалы, бул жерде дин деген сөз Малики Яумиддин дегенде ушул дана ядинудан келген маанини бере турган болсок, бул баягы жаза күнү деген маани алабыз. Ошол дин дегенде максат ушул жаза. Мындайча айтканда, эгерде кимде ким жакшы иш кылган болсо, ага жакшы жаза берилет. Кимде кимге жаман иш кылган болгон болсо, ага азап берилет. Экинчиси дана лаху деген маанини ала турган болсок, мында кичипейилдик же болбосо баш ийүү деген маанини берет. Дана лаху дегенде кичипейилдик жана дагы баш ийүү, башка бирөөгө баш ийди деген маани берет. Ошондуктан баягы Курандагы аятты лиякуна дину куллуху лиллахи деген сөздүн мааниси ушул жерден келип чыгат. Бардык диндин бардыгы Аллах Таалага баш ийет деген. Аллах Таалага Аллах Тааланын өкүмүгө баш ийет деген маани чыгып калат. Үчүнчүсү дана бихи дей турган болсок, бул жерден дана бихиде сөздү ала турган болсок, мыйзам дегенди түшүндүрөт. Мыйзам дегенде бул эки тараптын ортосунда келишилген мыйзамдарды түшүндүрөт. Ошондо бул жерде дана деген дин дей турган болсок, мыйзам деген маани берет. Жана дагы экинчи мааниси ошондой эле немеде, ошол мыйзамды өзүнүн жашоосуга киргизип, мыйзамчыл адамды дагы биз эрежечи катары. Ооба, эрежеге ошол так болгон адамды дагы айтабыз. Ошондо бул жерден биздин баягы динчил деген сөздүн мааниси чыгат да. Динчил дегенде баягы диндин өкүмдөрүнүн баардыгын аткарып келген адам дегенди түшүнөбүз. Ушунда аны бихи деген. Ушул мыйзам менен жашаган адамды динчил. Ооба, мыйзам менен жашаган адамды дин же болбосо баягы динчил деп айтабыз. Мына ушул 3 сөздүн негизинде дин деген сөздү биз
бүгүнкү күндө колдонуп турабыз. Ушул үчөө тең дин дегенде колдонулат бүгүнкү күндө. Бирок биздин кыргыз элиндеги колдонулган немеси мааниси бул үчүнчү мааниси болуп эсептелинет. Баягы дин, мыйзам катары жана дагы динчил адам, бул болсо ошол мыйзамдардын баардыгын өзүнүн ичиге камтыган адамды айтабыз. Демек, жыйынтыктоочу сөз катары айта турган болсок, дин бул 3 маанини берет. Ооба. Биринчиси жаза. Ооба, жаза. Жаза. Экинчиси бул болсо бир нерсеге баш ийүү, бирөөгө баш ийип беришлик. Үчүнчүсү болсо баягы мыйзам маанисинде. Катары түшүнөбүз. Эми устаз, биз эмне себептен бизге ошол жаза катары дегенде, экинчи маанисинде дин деген бул баш ийүү. Баш ийүү. Демек биз мындай түшүнөбүз, Кудай Таала тарабынан түшүрүлгөн дин. Ал эми эмне себептен бизге ошол адам баласына дин жөнөтүлгөн? Биз динге ошончолук эмне муктажбызбы деген суроо келип чыгат. Албетте, бул муктаждык бизде бар. Адам затында Кудай Таалага болгон муктаждык албетте бар. Буну болсо Куран аяттарга кайрыла турган болсок, Аллах Таала Куранда бизге мындай деп ошол муктаждыкты ачык айкын айтып отурат. Я аюхаллазина аману убудуллаха. Аллах Таала бизге кайрылып мындай дейт. Эй адам затын баардыгына кайрылып отурат. Адам затын баардыгына кайрылып, я аюхан нас. Эй адамдардын баардыгыңар. Убуду, силер ибадат кылгыла, баш ийип туруп ибадат кылгыла. Роббакумуллази халакакум. Силерди жоктон бар кылып жаратып койгон жаратуучуга, Аллах Таалага баш ийип ибадат кылгыла дейт. Көрүңүздөр, ушул жерде биринчи эле биздин муктаждыгыбыз эмне себептен болуп атат? Себеп дегенде Аллах Таала бизди жараткандык болуп отурат да. Жараткандан кийин Аллах Таала биздин муктаждыгыбызды аныгыраак билет, ачыгыраак билет. Ошол билген негизинде Аллах Таала бизге ошол динди сунуштап жатат. Эгерде силер мынакей адам баласын Аллах Таала жаратып койду, адам баласын жараткандан кийин ал адам баласы Кудай Таала өзүнүн жаратуучусуна муктаж болот. Муктаж болгондон кийин эмне нерсеге муктаж болгон болсо, ошол жаратуучусу ага бизге жиберип жатат. Ал жиберген нерсеси дин болуп отурат. Ошол муктаждык баягы баш ийүү деген максаты ошол жерден келип чыгып атат. Эми бул муктаждык, ошол ибадат эмне себептен болот? Балким ошол биз бактылуулукка жетишлик үчүн. Шариаттын негизинде, ислам шариятынын негизиндеги болгон дин аныктамасы Кудай Таалага аны жалгыз деп таанып билишлик. Жалгыз деп таанып билгенден кийин ага ишеним, ага ишенгенден кийин ага жалгыз гана ага гана ибадат кылышлыкты айтабыз. Жана ага бүткүл өзүнүн турпатын бардыгын тапшырып беришлик, кудум эле Аллах Тааланы көрүп тургандай ага ибадат кылышлык. Жана дагы Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын шариятынын негизинде эгерде биз жашай турган болсок, буну болсо ислам дини деп айтабыз да. Дин дегенден максат эмне? Дин дегенден максат Аллах Таалага баш ийип беришлик. Аллах Тааланын өкүмүгө баш ийип беришлик. Ошол өкүмдүн негизинде жашашлык. Эми ал негиз жана айта кеткендей эле Муса алейхиссаламдын дини болобу, же болбосо Иса алейхиссаламдын дини болобу, айырмасы жок. Ал дин шариаттын дини болуп эсептелет. Эми биздин акыркы динибиз бул Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын алып келген Курандын негизинде болуп отурат. Андыктан бул ислам дини ушул пайгамбардын көргөзгөн жолунун негизинде боло турган болсо, биз мусулман жана ислам дини болуп эсептелинет. Эмне үчүн ошол пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам динди алып келгенде мурдакы диндин жөрөлгөлөрү жоюлган? Тактап айта турган болсок, ошол иудейлердики, христиан дини. Буну биринчиден түшүнүш үчүн биз динди азыр мындай бөлүп кетишлигибиз өтө зарыл. Эгерде диндердин баардыгын бөлө турган болсок, дин негизинен самави, мындайча айтканда асмандан келген дин, жана дагы адам баласы жараткан дин болуп эсептелет. Экиге бөлөбүз. Биринчиси самавилер. Неге самави, асмандан келди деген сөздүн максаты эмне десек, бул жер жүзүнүн үстүндөгү адам баласы жаратпаган деген маани берет. Жаратпаган маани бергенден кийин ал Аллах Таала тарабынан келген дин болуп эсептелет. Эми бул жерде адам баласынын колу эч качан ага баягындай тийген эмес, адам баласынын колунан жаралган эмес деген маани бергизген эмес. Ооба.
бул Аллах Таала тарабынан келген деген түшүндүрөт. Андыктан бул самави деп туруп биз бул бир бөлүгү, экинчиси болсо адам баласы ойлоп тапкан дин деп экиге бөлөбүз. Адам баласы тапкан диндин баардыгынын өкүмү бир эле, алардын баардыгын биз болсок же болбосо кафир, же болбосо мушрик деп айтабыз. Ал эми самави диндер дагы өздөрү бөлүнүп кетет. Ошол самави бөлүнүштөрдү дагы мен жаза кетсем, самави диндердин бөлүнүшү биринчиден эле ошол китеби барбы же китеби жокпу деген суроого барат. Ошондо биз самави диндер, самави диндердин биринчиси китеби бар диндер, экинчиси болсо китеби жок. Булардын бул тайпадагы диндерди айта турган болсок, булар убагында пайгамбарлар түшкөн, Кудай Тааладан тарабынан Кудай бир элге же бир үйгө же болбосо бир үй бүлөгө келип түшкөн болсо, ал ошол пайгамбар өтүшлүк менен ошонун дини аягына жеткен. Андан кийин башка бир пайгамбар аны улап кеткен жери жок, же болбосо башка бир адам аны улап кеткен жок да. Андыктан ошол ар бир элге түшкөн дин ошол өзүнүн убагында гана чектелип, өзүнүн убактысы, мөөнөтү бүткөндөн кийин ал четке чыга берген. Ал эми китеби бар диндер дагы экиге бөлүнөт. Булар биринчиси ошол китептердин түрлөрү сохоф же болбосо баракча деп коебуз. Баракча. Экинчиси китеп. Баракча дей турган болсок, баракчалардан 100 баракча болгон, Аллах Таала тарабынан пайгамбарларга 100 баракча түшөт, а китептер болсо 4 китеп болуп түшөт. Эми могул жердеги калган китептерге кайрыла турган болсок, бул китептердин биринчиси эле Торат. Торат китеби бул Муса алейхиссаламга келип түшкөн. Андан кийин экинчиси болсо Забур. Үчүнчүсү болсо бул Инжил. Андан кийин Кур'ан. Мына ошол үчөөнү биз өкүмү жок деп өкүм беребиз. Булар бүгүнкү күндө эч кандай өкүмү жок. Балким Кур'ан акыркысы баягы өзүнүн негизин сактап калган Кур'ан китеп баягы Кур'ан болуп эсептелинет. Эми сиздин сурооңузга ошол жерде жооп болот да. Не себептен баягы китептер же болбосо баягы диндер өзүнүн немесин жоготуп туруп кийинки динге муктаж болуп отурабыз? Эки себепти айттык. Биринчиси бул адамдардын ошол пайгамбарчылыгынын мөөнөтү жеткен себебиден. Бул башка бир пайгамбар келип жатат. Себеп дегенде бунун уландысы жок, бул уланбайт. Экинчи кийинки келе турган пайгамбар ал өзүнүн пайгамбарчылыгын кылып кете берет. Бул жерде Торат түшкөндөн кийин анын артынан Инжил бул баягы Торатты толуктоочу болуп түшкөн. Инжил келип туруп Торатты жокко чыгарган жок. Балким аны толуктоочу ошол Тораттын өкүмдөрүн толукташ үчүн келип отурат да. Болгону бул Торат биринчи яхудтарга түшкөн. Яхудтарга түшкөн кезде алар кабыл кылган Муса алейхиссаламдын доорунда, кийин Инжил келип, Иса алейхиссалам келип ошолорго эле Муса алейхиссаламдын динин уланткан кезде алар бул Инжилди кабыл кылбай коюшту. Алар кабыл кылбай коюшлугу менен балким ошол Иса алейхиссаламга дагы аттанып ага кол салышлыктар менен бунун артынан ээрчиген адамдар барып башка элге Инжилдин өкүмдөрүн жеткизгенден кийин бул жерде башка бир дин пайда болуп отурат. Баягы христианство дегенибиз, насранилер ушул жерден пайда болуп калат. Өзү эл кабыл кылбастан башка бир элге кетип калып отурат дин. Демек бул Иса алейхиссалам алып келген дин бир гана еврейлерге түшкөн. Ооба. Инжил китеби жана Инжилдин ошол алып келген өкүмдөрдүн баардыгы ошол еврейлерге гана таандык болгон. Болгону ошол еврей эли буну кабыл кылбай койгондуктан ал Инжил бүгүнкү күндө башка элге, башка эл аны ээрчип кетип отурат. Андыктан ошол жерден баягы алардын дин пайда болушунун себеби ушул болду.
Забур деле. Забурдун алдыңкысы не болгон же болбосо кийинкиси эмне болгон бизге белгисиз. Болгону бул забур ошол пайгамбар кетишлиги менен анын да өкүмү кетти. Эми көрдүңүздөрбү, бир дин эгерде пайгамбардын кетишлиги менен кеткен болсо, ошонун өкүмү, кийинкилери булар болсо ошо пайгамбар кетишлиги менен кеткен эмес, балким ал уланып турган. Уланып тургандагы кийинки эң акыркы келген Куран китеби бул алдыңкы өзүнөн келген бүткүл диндердин баардыгын жокко чыгарып, бул Кудай Таала тарабынан бүткүл адамзатыга дин катары, Куран китеп катары тапшырылып келип атат. Биз диндерди жана башында бөлүп кетпедикпи? Асмандын дини, анан кийин адам баласынын колунан жаралган дин депчи. Ошол экөөнү ажыратышлыгы үчүн биз карап көрүшүбүз керек. Аллах Тааланын тарабынан келген диндердин сыпаты бул. Кудай Таала тарабынан келген диндердин сыпаттары. Биринчи, Аллах Таалага ибадат кылышлык. Ибадат бир гана Аллах Таала үчүн болуш керек. Жалгыз Аллах Таала үчүн. Эгерде кайсыл эле бир ошол ибадатында башка бир нерсеге шерик болуп, же болбосо Аллах Тааладан башка нерсеге ооп кеткен болсо, ал Аллах Таала тарабынан келген дин катары эсепке кирбейт. Бул бир. Экинчиси, ошол азгыруучу нерселердин баардыгынан сакталышы зарыл. Ошол эки негизинен сактануу. Ушул эки негизинде биздер диндин баардыгын илгесек болот да. Кайсыл эле дин эгерде Кудай Таалага Кудай Таалага ибадатка чакырган болсо, жана дагы Кудай Тааланын жолунан азгырып кете турган нерселердин баардыгынан тозо турган болсо, бул самави динге кирет. Ал эми bundan башкасынын баардыгы Кудай Таала эмес, балким адам баласынын колунан жаралган дин катары эсептесек боло берет. Жанакы сиздин айткан сурооңузга бул жерде ушундай жооп берсек болот. Эмнеге биз бүгүнкү күндө 3 дин болуп калды? Биринчиси мисалы христиан дини. Караңыздар, христиан динин негизи каяка барат? Инжил китебине барат. Инжил китеби каякта пайда болгон? Иса алейхиссаламга түшкөн дин болуп эсептелинет, китеп болуп эсептелинет. Негизи эгерде ибадат жана бул нерсенин негизинде болгон болсо, Аллах Тааланын тарабынан болгон дин болуп эсептелинет. Аны үчүн биз Инжилдин китептин негиздерин карап көрүшүбүз керек. Жана дагы иудейлер баягы эле Тауратка барат. Таурат баягы Муса алейхиссаламдын дини болуп эсептелинет. Жана дагы ислам бүгүнкү күндө Куранга болуп турат. Жана бул жерде бул төртүнчүнү кошуп койсок, аныгыраак болушлугу үчүн, мисалы Кришна деп баягы Будда. Булардын негизин көрдүңүздөрбү? Негизи Куранга такалып атат, же болбосо Тауратка, же болбосо Инжилге такалып жатат. Андыктан булардын түшкөн немеси тарабы, булагы Кудай Таала. Кудай Таала болгондуктан буларды биз самави дейбиз. Асмандан келген диндер дейбиз. Эми Будданы карап көрө турган болсок, бул жерде анын таяна турган китеби, же болбосо таяна турган пайгамбары жок болгондуктан, бунун окуткан немелерин карай турган болсок, анда бул жерде ибадат Аллах Таалага деген нерсени таппайсыздар, жана дагы сактануу деген нерсени таппайсыздар. Бул адам баласынын жараткан бир дини болуп эсептелинет. Адамдын колунан жаралат. Адамдын колунан жаралат. Эми ушул жерден баягы сиздин сурооңуз ушул жерден анык болот. Эмнеге азыр үчөө бар? Себеп дегенде бул 3 китеп бүгүнкү күнгө чейин бар. Бул 3 китептин бүгүнкү күнгө чейин бар, жана дагы анын артынан ээрчип кеткен элдер дагы бар. Болгону Забур бүгүнкү күндө бизге жетпей калып отурат, жана дагы Забурдун артынан ээрчиген эл бүгүнкү күндө жок. Ошондуктан азыр 3 динге такалып отурабыз, асмандан болгон диндер, жана дагы Будда бул адам баласы жараткан бир дин катары. Бирок бизге Забур жөнүндө маалымат кайсыл жактан келди? Забур деген Куранда Забур деген китеп жөнүндө так маалымат. Мындай эле Забурду бердик Давудка деп, Давудка бердик деп эле коет, болду. Андан мисалы эмне нерсе болгон, мисалы Иса алейхиссаламдын окуясындай анык маалыматтар жок, же болбосо Муса алейхиссаламдын окуясындай анык маалыматтар жок да. Устаз, жогоруда биз ислам динине чейинки келген диндерди кабыл албайбыз. Алардын ибадаттарын
кабыл албайбыз деп эсептейбиз. Биз бир гана ислам менен жашайбыз. Ал эми жогорку диндер, ислам, христиан дини, иудей дини булар адашкан. Алардын адашкан жери эмнеден кетти? Алар эмне себептен адашты? Деген суроо. Бул тууралуу биз өзү ушул Куранды Аллах Таала тарабынан экендигин анык түшүнгөндөн кийин айттык го жана инна лаху ла хафизун деп Аллах Таала айтып отурбайбы? Биз Куранды түшүрдүк, аны сактайбыз деп. Bundan түшүнөбүз, Куранда келген маалыматтардын баардыгы ишеничтүү түрдө 100% буга ишенебиз. Бунда эч кандай бир шек жок. Эми ошол Куранга кайрыла турган болсок, эмне себептен буга чейинки диндер адашып кетишти, же болбосо алардын дининин туура эмес багытка кетишлигинин себептерин карай турган болсок, Куран бизге бир канча маалыматтарды берип отурат. Ниса сүрөсүнүн 82 аятында Аллах Таала мындай дейт: Афала ятадаббаруна ал-Кур'ана валау кана мин гайри индиллахи лаважаду фихи ихтилафан касира. Афала ятадаббарун. Ойлонуп көрбөйсүңөрбү? Кичине ой жүгүртүп көрбөйсүңөрбү Куран тууралуу? Эгерде ошол Кур'ан Кудай Таала тарабынан башка бир бирөөдөн, Кудай Тааладан эмес, башка бирөөдөн келгенде, анда силер көптөгөн катачылыктарды, келишпестиктерди, карама каршы кайчылаш сөздөрдү табат элеңер дейт Курандын ичинде. Андыктан Куранда эч бир келишпестик жок. Ошол Куранда келишпестик жоктуктун негизи бизге түшүндүрүп отурат, бул Кудай Тааладан келген китеп экендигинчи. Эми бул неге мен айтып отурам? Кайсыл эле бир китепти алып туруп биз окуп көрө турган болсок, эгерде анын ичинде кайчылаш ойлор бар болгон болсо, анда билебиз бул жерде Аллах Тааладан башка бир заттагы колун киргизген. Адам баласы ага колун киргизип, аны өзгөрткөн дегенди түшүнөбүз. Ошонун себебинен биз баягы башка китептерди карай турган болсок, Инжилди болобу, Тооратты болобу, алардын негизги маалыматтарынын бири-бириге келишпестиги бул бурмаланып кеткендигин түшүндүрүп отурат бизге. Бул тууралуу мисалы Иса алейхиссаламдын бир ошол пайгамбарчылыгынын негизи, максаты өзүнөн кийинки келген пайгамбарды элге айтып кетишлик болгон. Ал ошол Инжилде ачыктан ачык ошол кийинки келе турган пайгамбардын атын айтып кетти. Аны биз айтабыз Ахмад деп. Бүгүнкү күндө ошол Ахмад деген сөздү бул Инжил китебинде таппай турабыз да. Алар буну эмне деп түшүнөбүз? Биз жанакы өйдө да айтып кеткендей, Аллах Таала Куранда эч бир катачылык жок. Бул Куран Аллах Тааладан деген өкүм чыгаргандан кийин Аллах Таала айтып атат. Инжилде Ахмад деп айтылып кеткен депчи. Эми андыктан биз келебиз дагы ал китепте таппаганыбыздан кийин билебиз, бул Ахмад деген сөз ал жерде өчүрүлгөн, бурмаланган. Башка сөз жазылган. Ооба, адамдын колу тийген. Мындан биз ачык айкын айта алабыз, адамдын колу тийишлиги менен ал дин жокко барат. Жокко эсе барат. Жоголуп кетишликке бара турган неме. Экинчи себеп амалдардын кооздугу. Баягы динчил адамдар, жанакы үчүнчү диндин маанисин айтып кетпедик беле, динчил адам депчи, динге өтө сугарылган адамдардын амалдары өздөрүгө кооз көрүшү. Аллах Таалага эмес, балким ошол бир аброй үчүн жасап калган учурлар болуп калат. Рия деп коебуз, киши көрсүн же болбосо киши уксун деген максатта жасаган болсо, ал дагы адашууга алып барат. Эми биз толугунан бул жерде ислам динин башка диндер менен болгон мамилесин үчкө бөлүп кетсек, ушул тууралуу айта кетсек, үчкө бөлөбүз. Биринчиси, ислам дини буга чейинки диндерге мамилеси үч түрдүү болот. Биринчиси, кайсыл эле нерсе Куранга топ келген болсо, дал келген болсо, биз айтабыз бул акыйкат деп. Бул Аллах Тааладан келген деп айтабыз. Мына ушул жерди өзгөртүшкөн эмес деп айтабыз. Эгерде Куранга дал келе турган болсо. Эгерде Куранга каршы келе турган болсо, биз айтабыз ушул жерди өзгөртүшкөн деп айтабыз. Эгерде Куранга дал да келбейт, каршы да келбей турган жерлер боло турган болсо, ал жерде биз унчукпастан, эч кандай өкүм бербестен отурабыз. Себеп дегенде ал биздин шариятыбыздан тышкаркы нерсе болгон болот дагы, ага
биз эч кандай өкүм бербейбиз. Ошентип 3 амалда алар менен мамиле кылабыз. Биринчиси, кабыл дал келген болсо аларды кабыл кылабыз, дал келбей каршы чыккан болсо аны жокко чыгарабыз. Эгерде эч кандай каршы болбосо дагы, дал келбесе дагы анда унчукпай туруп калабыз. Устаз, эми жыйынтыктоочу сөз катары айтсаңыз, дин дегенди жалпылап биз эмнеде түшүнөлү? Мисалы, ошол жана 3 жогоруда айтылган 3 терминдин негизинде түшүнөлүбү же жалпысынан алып ошол мусулман же болбосо ошо дин кармаган адам анда кылганга жараша жазасы бар, анын буйруктары бар сөзсүз, жана ошондой эле кылган иштерине жараша ошол мыйзамдарга жараша ошол мыйзам менен жашаган адам, ошол 3 категорияны камтыган адам бул динчил адам экен. Ал эми диндин өзү эмне болду? Динди биз анын акыйкатын канчалык биз бурмалабайлык же болбосо кандайдыр бир башка бир маалыматтар менен түшүндүрүп бербейлик, баары деле диндин акыйкаты бирөө эле. Ал нерсе кайып да кетпейт, жоголуп да кетпейт, ал нерсе тура берет. Дин деген нерсе бул Аллах Тааланы таанып билишлик, баш ийишлик, Аллах Тааланын өкүмдөрүгө баш ийип туруп Аллах Таалага ибадат кылышлык. Кудум эле Аллах Тааланы көрүп тургандай, ал Аллах Таала мени көрүп турат деп ихсан менен ибадат кылышлык. Мына ушул нерселердин баардыгын эгерде биз өзүбүзгө жашообузга киргизе турган болсок, бул дин болот. Эми ал динди шариат, ислам дининин шариаттын негизинде болгон болсо, алхамдулилла, аны мусулман деп айтабыз. Эгерде чыныгы Муса алейхисаламдын дининин негизинде болгон болсо, анда Муса алейхисаламдын артынан жүрүүчү адам катары тааныйбыз аны. Эгерде чындыкта Иса алейхисаламдын дининин негизинде жашаган адам болгон болсо, аны деле биз ошол Иса алейхисаламдын жактоочусу деп таанып билебиз. Устаз, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калыптыр. Аллах сизден ыраазы болсун. Ишиңиздерге ийгилик. Мындан да ары ошол илимиңизди тереңдетип, бизге ошол дин темасында, ислам дини тууралуу айтор, биздин өз жашообузга керек болгон, муктаж болгон темаларды бизге ачып бергенге Аллах Таалам сизге насип кылган болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушун менен биз бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Эсиңиздерге сала кетели, бүгүн биз дин деген эмне деген суроону тегерегинде сөз кылдык. Биз кийинки эфирлерибизде ислам дини тууралуу сөз кылабыз. Ушуну менен мен сиздер менен коштошомун. Кийинки эфир аркылуу көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.